بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. Киши бул адеп менен кылынган иштер. Кээ бирөөлөр кишиге сырткы көрүнүшү менен же байлыгына карап баа берет. Өңү сулуу болгону менен ошол эле мезгилде текебер, мүнөзү жаман, элди нааразы кылган, аларга жардамын көрсөтпөгөн, аларга жек көрүү менен мамиле кылган жана эч кимге жакшылык кылбаган кишиден кандай пайда болмок эле? Эгер жакшылык кылып, пайда алып келүүгө аракет кылган, жумшак мүнөздүү, айкөл, адилет, акылы тунук, ниети таза жана берешен кишиге сырткы көрүнүшүнүн сулуу эместиги кандай зыян кыла алмак эле? Эгер бай, таасирлүү жана өзүнүн байлыгын жаман, арам иштер үчүн пайдаланып, өзүнүн айбандык арзууларын канааттандырса, эл андан жамандык, ыпластык текеберчилик, нааразычылык, өзүнүн кыйын сезгендик жана жек көрүүдөн башка эч нерсе көрбөсө, анда андан кандай пайда? Эгер бирөө өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша колунан келишинче жакшылык кылып, колундагысын тең бөлүшүүгө умтулса, элге жакшы кеңеш берүүгө аракет кылса жана аларга чын пейилинен мамиле кылса, анда жакырчылык анча деле коркунучтуу эмес. Балким башкаларга баа берүү өлчөмдөрүн өзгөртө турган мезгил келет деп үмүттөмүн.